Россиянын жарандыгын алган кыргыздарга кандай карайсыз? Негизи жакшы карабайт. Менин максатым ушул. Кыргыз Австралияда жүрө, Африкада жүрө, Россияда жүрө, кайда жүрсө жүрбөсүн, кыргызбы, анын кыргыз паспорту чөнтөгүндө болушу керек. Сөзсүз түрдө болушу керек. Себеби анын башка барар мамлекети жок. Башка эли, башка жери жок. Ошондуктан кайсыл мамлекеттин жараны болсо дагы мен кыргыз жараны, кыргыз карточкасы дегенди чыгармакмын. Мамлекеттик деңгээлде. Ошол кыргыз карточкасы бар инсан Кыргызстанга барганда толук кандуу укукка ээ болуш керек. Толук кандуу. Дагы бир жолу айтам, Аллахтын берген бир гана жери бар бизде. Башка жерибиз жок. Дүйнөнү кыдырып кел, башка жерди таппайсың. Башка жерибиз жок. Айтабыз азыр. Памирде барбыз, Кытайда барбыз, Тажикстанда барбыз, барбыз. Бирок биздин мамлекеттин, улуттун атын атап жүргөн бир гана жерибиз бар. Ошол жердин, ошол мамлекеттин жараны болуп, 25 мамлекеттин өкүлү болсоң дагы көкүрөгүңдө, төш чөнтөгүңдө кыргыз жаранынын карточкасы сөзсүз болуш керек. Анын толук укугу болуш керек. Шайлоого, шайланууга, Кыргызстанга барууга, жер алууга, там салууга бүт бардык укугу калына келтириш керек. Мен ушул күндү эңсейм. Мен ушул күндү күтөм. Мен ушул күндү акыркы демим чыкканча ушул күн үчүн күрөшөм. Себеп биз аз элбиз. Биз өтө аз элбиз. Мен бекер какшап айткан жокмун. Bir жылда 220 000 кыргыз чыгып кетти. Мынтип чыгып отурган болсок, акыркы ушул 5 жылдын ичинде бизде калабызбы, калбайбызбы, бир жаратканын өзү билет. Мен билбейм, көзүм жетпей калды. Жаранын катары көзүм жетпейт. Ак, ишениңиздер.